Konaklarım gelince bir yüzünü yapmasam işte olbaktır. Çok demektir. Üzüm salasılar bu yerin. Kılbay göngöncan, bunday kılbayla koymayınca daha kayıp olup ketmeyin. Nandardı koyduk, kayırga koyuşum bilmey atmayım da. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Бүгүн мынтип Кудайым буйруп насип этип, быйылкы туулган күнүмдү өзүмдүн жакын досторумду, сахналаш досторумдун курчоосунда тосуп отурамын. Буюрса коноктордон эртерээк келип күтүп отурган учурум. Чакан эле өзүм тандап ошол эң жакын мамиле кылып жүргөн досторумду чакырдым. Колдон келишинче аз адам болгондуктан чакан дасторконду жайып, учурда күтүп отурам. Мен негизи бардыгыңыздарды чакыргым келет, бардыгыңыздар менен жакшылыгымды бөлүшкүм келет. Буюрса алдыда жакшылыктар көп, бөлүшөбүз деген ойдомун. Эми дасторкондо кайсыл жерге эмне коёт чындыгында билбейм, бирок турмушка чыкканда кайненем өзү үйрөтүп алат деп ойлойм, бирок жигитим жок. Көрөбүз, байкаштырабыз, жигиттерге дух келип калып эле бүгүн девушкам болосунбу деп үрбөс эле. Рахмат. Кош келипсиңер. Рахмат. Рахмат. Туган күнүң менен. Рахмат. Кадырман көрүүчү, саламатсызбы? Супер ТВ телеканалы бүгүн өзгөчө бир кечеде, себеп дегенде ачык айрым Алтынай Жайнакова бүгүн конокко чакырган эле. Негизи бул жака жөн гана конок болуп кетпей, албетте бүгүнкү күндөн репортаж даярдоону дагы туура көрдүм. Өзүңүздөрдүн Алтынай Жайнакова болгон каалоо тилегиңиздерди биздин азыр телеканалдан көрүп аткан болсоңуздар, дароо биздин YouTube каналга кириңиздер, дагы каалоо тилегиңиздерди калтырыңыздар. Аты жөнүм Айжан Нурманбетова. Кеттик. Браво! Көп жаша. Чоң рахмат. Эки жүздөн OTV телеканалы 60 күнгө акысыз. Акция жаңы О абоненттери үчүн гана. Переходи на О плюс OTV тарифтеринин линейкасына кошулабыз. Жылдызча 753, жылдызча 3 торчо буйрутмасын теребиз да 200дөн ашуун каналда акысыз көрөбүз. Спорт, балдардын каналы, жаңылыктар, фильмдер, сериалдар дароо 3 түзүлүштө. Интернет, чалуулар, социалдык тармактар, мессенджерлер баары бир тарифте. Переходи на О плюс OTV. Сага керектүүлөрдүн баары. Туган күнүң менен, куттуктайбыз сыр менен. Туган күнүң менен, куттуктайбыз сыр менен. Мейли өтөрсүн өмүрүң, бирок досуң калбасын. Алтынай Жайнакованын туулган күнүнө келген коноктордун арасында таланттуу ырчы айым Үмүтай Абдышева дагы бар. Менин угушумча биз дагы команда кеч келдик. Менин угушумча Үмүтай Абдышева бүгүн кечеге келген эң алгачкы конок экен, э? Мына азыр кеткени шашып атыпсыз. Ооба. Адаттагыдай. Кече күнү жактырбайсыз. Өтө жактырбайм, менден кийинки келген конокторду аябай жек көрүп отурам деп элечи. Үмүтай айым, Алтынай экөөңүздөрдү жашоодо эмне бириктирет? Менин билишимче жаш айырмачылыгыңыздар жакшы эле? Биздин мамиле экөөбүз бирге бир программада катышкандан кийинкиден баштап уланып баштаган. Анан албетте чыгармачылык, анан экинчиден багы аялдык жашыруун сырлар. Сырдашпыз десек да болот, тагдырлашпыз десек да болот, армандашпыз десек да болот.
Сырдашыңызга бүгүн канча кошумча алып келдиңиз же эмне белек менен келдиңиз? Мен Алтынайга кандай белек алсам дагы татыктуу, анткени ал өзү татынакай айым. Бардык кымбат белектердин баарына татыктуу айым. Анан Алтынайды гүлгө теңеп, гүлдөрдүн коозунан алып келдим. Үмүт айым, мисалы азыркы тапта көп ичиндеги нерсесин ачып чачылып мындай айта бербеген, ичине сыр каткан адамдарды сыйлай турган заман болуп калдыбы билбейм. Айтор албетте биздин аудиторияда дагы Алтынай Жайнаковага хейт комментарийлер көп келет да. Көпчүлүк сындашкандар бар. Анан сиздин жеке көз карашыңыз кандай мүнөздөмө берет элеңиз? Өзү негизи Алтынай жашоодо кандай айым? Алтынай күчтүү айым десек болот. Негизи эле кыргыздын айымдарынын баары күчтүү, бирок ошолордун арасынан да күчтүү. Себеп дегенде чыгармачылыкта сен кандай татыктуу болуп турсаң деле, кандай баардыгы төп келишип турса дагы ошолордун артынан ушак ээрчибей койбойт. Ошолордун көтөрө билгендин өзү күчтүүлүк да. Ошон үчүн мен Алтынайдын сырткы келбетин, ички жан дүйнөсүн жана күчтүүлүгүн баалайм. Азыр Алтынайга эмне жетишпейт дейсиз? Эмне каалайт элеңиз? Эң керектүү? Алтынайда айтып өткөндөй баардыгы бар, болгону татыктуу жубай керек. Ыраазычылык. Рахмат. Эми Алтынай экөөбүздүн жакын курбу, тең туш, сырдаш, баардык жерден бири-бирибизди колдоп, эми мындай бир өйдө төмөн болуп калганда Алтышка давай мне помоги дегендейчи, эми андай нерселер баардыкта болот да. Анан экөөбүз көп жерден сырдашабыз, мындай кеңештерди сурайбыз бири-бирибизден. Мен Алтынайды балаган жерим эч нерседен тайманбаган, көп сөздү көңүлүнө албаган Кудай бар, бир Кудай чечет деп коет. Ушундай бир мүнөзүнө аябай баа берем да, чындыгында. Мындай мен Алтынайдын ордуна болсом, чындыкты айтканда мындай унутуп калмакмын да, бирок ал өзүн ушундай эриктүү кармап, ушундай болот, баары болот бир Кудайдан, баани деп ушундай сөздөрү менен дем күч берип турат. Мен абдан сыйлайм, урматтайм, ошо чыгармачылыгына ийгилик каалаймын. Азыр жогоруда айтып өтпөдүңүзбү? Сырдашпыз, курбубуз депчи. Эң негизгиси экөөңүздөр эжесиңди дагы, Анан Алтынайга көбүнесе сиз берген кеңеш кайсыл кеңеш? Мен берген кеңешим күйөөгө тийди. Эми жумушуна жакшы, чыгармачылыкта жакшы иштейлик деп көбүнчө ошол чыгармачылыкта жакшы иштеп, үй бүлө куруу максатын айтам көбүнчө. Ушундай сөздөрдү сүйлөшүп, экөөбүз сырдашабыз. Алтынайга бүгүнкү туулган күнүң кут болсун, биринчиден. Анан азыр мен бул жака келип алып бир нерсени байкадым да, жашыңызды айта бербейт экенсиз да, негизи каалабайсыз. Мындай бирок конокторуңуз билеби азыр канча жашка чыгып атканыңызды? Негизи баардыгы жакындарым баардыгы билишет. Чыгармачылыкка жаңы гана жашымды сыр тутуп алгам, ошол боюнча эле сыр тутуп келемин. Негизи интервьюларда же болбосо өзүңүздүн эле жеке Instagram баракчаңызда жеке жашооңузду ачык-чачык эле көрсөтүп келесиз да. Эмнеге жашыңызды сыр тутасыз? Болгону өтө жаш чыгармачылыкка аралаштым. Ошондуктан дагы баягы ар кандай учурлар болот. Өзүм жаштакаймын деп. Просто көп сөздөр артыман ошол эми ар кандай учур болот да жигиттердин. Ошол нерседен бир аз качтым окшойт, ошон үчүн жашымы айтпай эле жүрөмүн. Негизи туулган күнүмдү өткөрбөй эле ата энеме чет мамлекетке тур белек кылайын деп белек кылдым. Ата энеме белек кылдым. Бул күтүлбөгөн жерден эле жакындарымды чакырып өткөрүп атам. Мен бир күн мурун чакырып алган экенмин 18-ине. Өзүңүз билгендей сиз да конокко чакырдым эле. Адашып калыптырмын. Бүгүн 19 болуп 18 келе турган коноктордун арасынан көпчүлүгү келбей калды. Калгандары кечигип эми келип атышат.
чындыгында эле урматтуу көрүүчү мени дагы 18-inde чакырган болчу. Анан биз эртең съемкага барабыз го деп атсак эле бир маалда Жайнаковандан билдирүү келди. Менин туулган күнүм 19-да жаңылып калыпмын. Азыр баардык конокторума айтайын депчи, ушинтип жаңылып калса болобу Алтынай? Мен 17 күнкүнү 18 деп билип алыптырмын дагы. Жанымда Нурзат бар үчүн жок эртең 18 жок деп кенен айтып коем. Көрсө бир күндө ошентип адаштырып алган экен элем. Кайра 19-на бардыгын чакырып чыктым анан. Азыркы учурда жогоруда айтылган каалоо тилектердин баары тең, Алтынайда баардык нерсе бар. Иши десе иши, жетиштүү өзүн өзү каржылай алат депчи. Анан эч кимге көз каранды эмес, бир гана аялдык бакыт, Алтынайга ак калпак каалайбыз дегендер бар. Азыркы учурда коноктордун арасында сүйүктүүңүз барбы? Эми көрүп атасыңарго, эгерде чыныгы жигит болсо, туулган күн башталганга чейин келип туруп, ошондой жактардын хотя бы жаныңда болуп турмак. Ошондуктан учурда жигитим жок. Өзүн жигит кылып эсептеп жүргөндөр ойлор жүрө берсин. Вот. Жигитим жок. Бүгүн эң кымбат белек же болбосо бүгүн кайсыл адам көңүлүңүздү көтөрдү? Кайсыл адамга ыраазы болдуңуз? Жеке жалгыз бирөөнү алсак. Жалгыз бирөөнү алсак, учур Оштон келди. Өтө мени сыйлаган, өтө баалаган, ар дайым колдогон. Ошол менин чыгармачылыгымды мурунтан байкап жүргөн, ошол байкем келип отурат. Оштон. Атыңызды айта берейин. Медер деген байкем атайын Оштон келди. Бул мага өтө күтүлбөгөн, ушунчалык сүйүнүп калат экенсиң. Ошол белек өзгөчө эң чоң белек ошол болду. Медер байке болду туулган күнүмө. Буга чейинки интервью бул жекеме-жеке долбоору болгон. Ага чейинки интервью Обу жок оту суроо долбоору болгон. Мына ошол эки долбоорлордун арасынан Обу жок оту суроо долбоорунда бизде мындай бир тема кеткен да, Алтынай Жайнакова журналист кызды уят кылды депчи, алып баруучуну мени уят кылды депчи. Бирок ал жакта экөөбүздүн маегибизде сиздин сөзүңүздө айтпадыңыз белем да, сизден караганда мен сулуу болуп турбаймы депчи. Эми сиз менен сүйлөшкөн адам катары мен билем да, мунун баардыгы тамаша, Анан көрүүчүлөр балким билбейттир, өзү негизи Алтынай Жайнакова кандай? Келиңизчи бүгүн туулган күнүңүздө өзүңүз мүнөздөмө бересиз. Мен всегда ар дайым тамашаны көп сүйлөгөн айымдардын катарында тура көрөм. Мен бирөөгө өтө кайгымды айтып деле жаман көрүнгүм келбейт. Ким сүйсүн, бирөөгө тарынганды, жаман сөз сүйлөгөндү ким уккусу келсин. Ал тамаша экенин сиз билгениңиз билем. Дагы бир жолу кубандырат өзүңүз тастыктап айтканыңыз. Мен жөнөкөймүн. Менден жөнөкөй адам бар болушу мүмкүн. Ошол эң жөнөкөйлөрдүн жөнөкөй. Мен өзүмө ушундай мүнөздөмө берем да. Эгерде кайсы бир сөздөр менен тарынып алган менин ошол биздин көрүүчүлөр болсо, дагы бир жолу кечирим сураймын. Туура түшүнүп менен кабыл алат деп ойлойм. Мен көп жерде тамашаны сүйлөйм. Өтө жөнөкөй. Ушундай бир эмем бар экен. Характеримде ошондой бир эмелер бар экен. Койгон максатка аракет кылып жете билгим келет да. Бул нерсе мен атаман өткөн нерсе. Ошо жигитке эле жетпей атам, калган бардыгына жетип атам. Тамаша. Ошондой аракетчил, ак көңүл, өтө ишенчээкмин. Жөнөкөй кызмын.